Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн биздин кезектеги чыгарылышыбыз. Бүгүнкү видеобузда биз силерге жаңылыктар тууралуу айтып кетейин деп турам. Акыркы бүгүн кече чыккан жаңылыктарга көңүл бурмакчыбыз. Мен өткөндө айтып кеткендей, миграционный картанын аркасынан басыла турган штампты тууралуу маалыматты баарыбыз унутта калтырдык деп, ошонун айынан баарыбыз азыр кыйналып атабыз деп айткам. Мына ошондой случайлар мындан ары болбош үчүн биз дайым ушундай тез ушундай жаңылыктарды чыгарып турушубуз керек. Мен жөн гана жанагынтип тез эле сүйлөп койбостон ошол жаңылыктарга өзүмдүн оюмду айтып, эгер араңыздарда юристтер болсо, биз менен кызматташа турган, же болбосо оюн билдире турган эксперттер болсо, биздин эфирге катышып дал ушундай анан өзүнүн оюн билдирсе болот. Өзүнүн оюн ушул жерде айтып, элдерге кайрылуу жасаса болот. Ошондуктан баардыгыңыздарды, баардык активдүү биздин мигранттарды, кыргызстандык менин эфириме чакырып кетем. Ошондой эле, урматтуу мекенештер, бул видеону максималдуу лайк басып, реакция берип, поделиться кылып колдоп коебуз. Себеби көптөгөн мекендештер акыркы жаңылыктардан кабар болуп турсун. Андан эмес, урматтуу мекендештер, азыр аркамда сайтты ачам. Сайттан баарыбыз көрөбүз дагы ошо жаңылыктарга көңүл бурабыз. Так, все, аркамда сайт пайда болду деп ойлойм да, окулуп атабы деген ойдомун. Ютубтан көрүп турган биздин мекендештер ошол окулбай атса окулбай атат деп комментарийге жазып койсоңуздар, кийинки видеолордо бир ушул кемчиликтерибизди оңдойбуз. Так, 2026 жылы Россияда кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Мына ошолор тууралуу Россияда экономист Зубецтин мнениясине, ой пикирине ошол Московский комсомолец деген редакция бар, гезит, билесиздер, эски гезит. Ошол гезиттин сайтынан, ишенимдүү сайт. Ошол сайттан ошонун статьясына көңүлүңүздү бурабыз. 2026 жылы Россия территориясында, мындайча айтканда, по вызову деп айтып атышат да, мигранттарды чакырабыз деп атат. Россия территориясындагы фирмаларга, кайсы бир фирмага мигрант керек болсо, алар ошол Минтрудка заявка тасташат. Минтруд ошол заявканын негизинде Россия, то есть биз жактан, Орто Азия өлкөлөрүнөн, Кыргызстандан, Өзбекстан, Тажикстандан булар мигранттарды жанагы өздөрү терип, керектүү специальность боюнча тандап алат дагы, Россияга чакырып иштеп, белгилүү убакыт бүткөндөн кийин, же аларга муктаждык жок болгондон кийин бизди кайра Россиядан чыгара бере турган ушундай контракттык негизде түзөбүз деген идеялар азыр талкууланып атат. Бирок ал идеялар чынында менин оюмча дагы ишке ашпайт. И экономист Зубец да ошол маселени айтып кетиптир. Биринчи кезекте биз ЕСке киребиз. Казакстан, Кыргызстан, Армения. Бул өлкөнүн жарандары Россиянын атуулдарындай эле мыйзамдуу укукка ээ. Мыйзамдуу укукка жана эмгектенүүгө толук акысы бар. Ошондуктан бул андай режим бизге иштебей калышы мүмкүн. Ошондой эле Өзбекстан, Тажикстан менен дагы Россиянын визасыз келишимдери бар. Бул дагы аларды жөндөн жөн Россияга туура кирип барып, жана Россияда өздөрүнчө турист катары кирип барат дагы. Булар дагы Россияга булар дагы Россияга визасыз эле түз эле Булар дагы Россияга визасыз эле түз эле турист катары кирип барат дагы, ошол жерде өздөрүнүн ишин аткарып, иштерин бүтүрүп кайра чыгып кетиши мүмкүн. Мына ушундай ойлор, дал ушундай ойду Зубец дагы айтыптыр. Бул мыйзам көбүнчөсү, бул идея ишке ашпай калышы мүмкүн, бирок эгер ишке ашып калса, мыйзам кабыл алып калса, биздин каналдан дагы видеолор чыкмакчы. Так, андан кийинки жаңылыктарга көңүл бурсак, так, Рязань областында так, андан кийинки жаңылыкка көңүлдөрдү бурсак, Рязань областында педофил мигранты, эки мигрантты Россиядан депортация кылышыптыр. Менин оюмча жөн эле срок бүткөндөн кийин аларды Россия территориясынан депортация кылышыптыр. Конвой менен аэропортко алып барышып, ошондон ары өз мекенине узатып коюшуптур. Андан кийинки дагы бир жаңылык, Санкт-Петербург шаарында эми такыр эле мигранттардын бардыгына иштөөгө тыюу салыныптыр таксиде. Биринчилерден болуп Яндекс отказ бергенде, мындан ары калган таксопарктар дагы, калган такси кызматтары дагы
Россия атуулдугу жок чет элдиктерди таксиге кызматка алууга акысы жок. Буга Петербург шаарынын мыйзамы жол бербейт эми. Царьград деген жөнүндөгү блогду баарыңыздар билесиздер да. Мен блогду окуп жүргөм, атайын сиздерге чыгарып атам. Бул жерде жазыптыр, эми кире албай атат эле орустар конкуренция кылышып чет элдиктерге. Эми мындан ары булар өздөрү кирип азыр жакшылап иштеп калышты, акча таба алышат деп жазып коюптур. Бул маалымат чындыкка дал келбейт, себеби мен көптөгөн башка булактардан окудум. Бул маалымат боюнча ал жакта айтып атышат, азыр Санкт Петербургда такси жетишсиздиги байкалып атат. Урматтуу мекендештер, дагы бир жаңылык, Гарант.ру деген сайтты билебиз да баардыгыбыз. Квота на привлечение визовых мигрантов для работы в России хотят увеличить деп атат. Бул жерде биз безвизовый мамлекеттерге киребиз, Орто Азия мамлекеттери. Эми Түркменистан бар, бизде ошол визалык мамлекеттер. Ошол мамлекеттерден высококвалифицированный специалисттер 16%ке көбүрөөк чакырууга аракет кылып атышыптыр. Ким билет, бул ишке ашабы ашпайбы? Бул виза мамлекеттерине Индия, Пакистан жана Бангладеш да кирет, Вьетнам да кирет. Ушул мамлекеттерден Түндүк Корея, ошол мамлекеттерден булар эми бизди азайтып ушуларды көбөйткөн аракетин көрүп атышыптыр да, кыскасы. Так, урматтуу мекендештер, Россия территориясында эми биздин мигранттарга эки эле сим карта алууга идеясы көтөрүлүп атат. Аны Госдуманын Новые люди фракциясынын депутаттары сунуштап азыр киргизиптир. Эми жакында эгер бул мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, мигранттар эки эле сим карта алганга уруксат болот. Андан ак сим карта албай калабыз. Москва областында болсо 96 мигрантты мыйзамсыз иштеген мигрантты карманыштыр. Алар Азиядан, Латын Америкасынан жана Түндүк Африка өлкөлөрүнүн атуулдары. 18 менен туура келишкен жана Россия территориясынан чыгарыла турган болуптур. 5 000 штраф салыптыр ар бир мигрантка. Так, Каледино деген метро, кечиресиздер, Каледино деген деревняда экен. Ошо Калединода ким жашай турган болсо, жумуш иш орундары бошоп калыптыр, ошол жака барып ойносоңуздар болот. Бир гана биз эмес, бул ушул Латын Америкалыктарды да кармай башташыптыр. Россияда биздин тарабыбызды алган дагы кээ бир укук коргоочулар бар экен. Льва Белова призвала сделать исключение для мигрантов единственных родителей дейт. Мен түшүнүшүмчө бул жерде жанагы апасы жок же атасы жок, жалгыз боло турган болсо, аларды Сахаровадан принудительно чыгарбастан самостоятельно чыгып кетүү, хотя бы ошондой выдворение кылгыла деген сунушун киргизиптир. Президент алдындагы балдар укугун коргоо боюнча бөлүмдүн өкүлү, Россия президентинин балдар укугу боюнча бөлүмүнүн өкүлү ошол Львова Белова деген. Мария Львова экен, кечиресиздер. Мария Львова деген укук коргоочу. Эгер атасы же апасы жок, жалгыз эгер атасы же апасы жок, ажырашкан же өлүп калган же ушундай бир случай кабылган жалгыз ата эне болсо, ошону принудительно Сахаровада кармабастан өзүнүн самостоятельный выезды кылып чыгарылууга деген сунушун киргизиптир. Детский омбудсмен экен, кечиресиздер, президент алдындагы. Ошол, урматтуу мекендештер, бүгүнкү алынган жаңылыктар ушул. Особо жаңылык деле жок. Баарыңыздарды билем, кечээ жакында баарыңыздарды ошол реестрге автоматически оптом түшүрдү биздин мекендештерди, көптөгөн мекендештер жазып атат. Көбүнүн себеби ошол миграционный картанын аркасындагы штамптын жоктугунан айым болуп атат.
Эгер эгер миграциялык аркасында штамп жок жүргөн болсоңуздар 90 күндөн ашык. Эми ушундай мындан ары ушундай реестрге түшүрүү ыкмасы колдонулмакчы. Ошондуктан баарыңыздарга кеңеш берем. Ушул Кыргызстанга баргыла. 1-2 ай эс алып келип, жаңы жылдан келсеңиздер, мен ойлойм февраль айынан келсеңиздер, Россия территориясында кайра мыйзамдуу жүргөнгө укук аласыздар. Бирок ар бир ушул реестрге түшкөн мекендештин иши индивидуально каралат. Эгер 2 штраф алган болсоңуздар, эгер мурун выдворение болгон болсоңуздар, албетте сиздер көп жылга Россия территориясына эми кире албайсыздар жана Россия территориясында эркин иштеп жүрө албайсыздар. Бизге жагабы жакпайбы, бул эми азыр Россия территориясынын, Россиянын өзүнүн саясаты. Биз аны туура түшүнүү менен кабыл алып, эгер Россияда жумуш болбой калган болсо, биз башка өлкөлөрдү карашыбыз керек, же болбосо Кыргызстанда эле өз ата энебиздин жанында өзүбүздүн колубуздан келген иштерибизди аткарып жан баксак деле менин оюмча жаман эмес. Россия Кыргызстанда деле азыр көптөгөн мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калыптыр. Өзүм көрүп атам, бирок айлыгы өтө жакшы эмес. Мен ойлойм, барып айлыктар дагы көтөрүлөт. Биздин өлкөдө Кудай буйруса баары жакшы болот. Урматтуу мекендештер, биздин видеону колдоп коюңуздар, лайк басып, жана комментарий коюп пикириңерди калтырыңыздар. Жана ушул видеону биздин мекендештер менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки эфирде жолугушканча саламатта туруңуздар.